Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар менен мен Бурул Бактыбекова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач берүүдөн кыскача. Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева Борбордук Азиядагы жогорку окуу жайларынын ректорлорунун 3-чү форумуна катышты. Эгемберди Манаев атындагы Тарых жана социалдык укуктук билим берүү институтунда жогорку окуу жайларда философиялык дисциплиналарды окутуудагы көйгөйлөр аталышында тегерек стол өттү. Гуманитардык педагогикалык колледжинде чыгармачыл горизонттор, мода, туризм жана графикалык дизайн аталышында улуттук форум болуп өттү. 20 ноябрда Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгынын алкагында Борбордук Азиядагы жогорку окуу жайларынын ректорлорунун глобалдык чакырыктардын контекстинде Борбордук Азия университеттеринин трансформациясы аталышында форум өттү. Форумдун алкагында Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, Ташкент мамлекеттик гуманитардык билимдер университетинин ректору Жуманазар Сабуров, Коркут Ата атындагы Кызыл Орда университетинин ректору Бейбиткуль Каримова, Андижан мамлекеттик чет тилдер институтунун ректору, филология илимдеринин доктору профессор Дилшотбек Рустамов жана Тажик мамлекеттик укук, бизнес жана саясат университетинин ректору Хошимзада Хомид Хасан менен жолугушту. Анда жогорку окуу жайларынын ректорлору илим, билим берүү жана социалдык маданий өз ара аракеттенүүнүн, ошондой эле студенттер, магистранттар, аспиранттар, окутуучулар жана кызматкерлер үчүн академиялык мобилдүүлүк программаларынын алкагында өз ара пайдалуу жана тең укуктуулуктун негизинде келишим түзүп кол коюшту. Келишимде талаптардын илим, билим жана маданият тармагындагы кызматташуусу көрсөтүлгөн. Определяющее будущее страны то, кто и то, когда мы будем давать. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдык мааракесине жана Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата чыгармачыл горизонттор, мода, туризм жана графикалык дизайн аталышында улуттук форум өттү. Иш-чарага Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин өкүлү, белгилүү дизайнерлер, университеттин профессордук окутуучулар курамы жана студенттер катышты. Форумдун негизги максаты кыргыз элинин маданий мурастарын сактоо жана жайылтуу үчүн мода, туризм жана графикалык дизайн аркылуу тажрыйба жана билим алмашууга мүмкүнчүлүк түзүү. Мен кыргыз этникасына, кыргыз биздин артыбызга болгон мамилем өтө мындай орустар айтмакчы трепетный мамиле кылам да. Азыр сонун баягы дизайнерский истердин жетишкендиктериңиздерди көрөт экенбиз. Алардын астында мен дагы бир жолу сиздерди биздин Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгы менен куттуктап кетем жана сиздердин университет окуу жайыңыздардын 80 жылдыгы менен куттуктап албан ийгиликтерди каалаймын. Жаштарыбызга болсо мен кааларым бүт бийик назданган тилектериңиздерди Аллахым берекеси менен берсин сиздерге. Чыгармачыл горизонттор, мода, туризм жана графикалык дизайн аталышында улуттук форумда Кыргыз мамлекеттик университетинин гуманитардык педагогикалык колледжинин директору Токтобүбү Ашымбаева, гуманитардык педагогикалык колледжинин дизайн жана гуманитардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Бактыгүл Турганбаева жана гуманитардык педагогикалык колледжинин окутуучулары Токтобүбү Ашымбаева, Нурия Исакунова, Гүлзат Сагынбаева, Батима Кызылтау, Чолпон Турдуналиевалар Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланышты. Форумдун алкагында чыгармачыл тармактарды өнүктүрүүгө багытталган талкуулар, мастер-класстар жана студенттердин Ала тоо, Ак башат, Мурас коллекциясынын көргөзмөсү тартууланды. Иш-чара Кыргыз мамлекеттик университетинин гуманитардык педагогикалык колледжи тарабынан уюштурулду. 20 ноябрь күнү университетте бүткүл дүйнөлүк философия күнүнө карата жогорку окуу жайларда философиялык дисциплиналарды окутуудагы көйгөйлөр аталышында тегерек стол өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө жогорку окуу жайларда философия багытында адистерди даярдоонун мамлекеттик стандарттарга шайкештиги жана практикалык көйгөйлөр, философия курстарынын мазмуну, темалары жана окутуу ыкмаларын окуу китептери жана материалдары, классикалык тексттерди жана заманбап ресурстарды колдонуу, философиялык билим берүүнүн заманбап технологиялары жана алардын мүмкүнчүлүктөрүн жана философия предметтеринин окутуучусунун кесипкөйлүгү жана педагогикалык жөндөмдөрү тууралуу маселелер талкууланды.
Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына карата Борбордук Азиядагы билим берүүнүн орду жана тарыхы аталышында илимий практикалык конференция өттү. Конференциянын максаты илимий потенциалды арттырып, студенттерди изилдөө иштерине ышыктандыруу жана билимге болгон кызыгуусун күчөтүү. 16 ноябрь күнү Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 17 ноябрь эл аралык студенттер күнүнө карата салтанаттуу иш-чара өткөрдү. Иш-чарага Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, окуу иштери боюнча проректору Раушанбек Зайниев, илим, эл аралык коммуникациялар жана инновация боюнча проректору Айгүл Чалданбаева, мамлекеттик тил, жаштар саясаты жана спорт боюнча проректору Жайна Садыкбек кызы, профессордук окутуучулар курамы жана студенттер катышты. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында жана университеттин 80 жылдык мааракесине арналып, студенттердин таланты менен жигерин көрсөтүү жана алардын билим алууга, коомдук иштерге кошкон салымын баалоо максатында уюштурулган. Иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева окуудагы жетишкендиги жана коомдук иштерге жигердүү катышкандыгы үчүн алдыңкы студенттерге стипендия, ардак грамота, сертификат жана ыраазычылык каттарды тапшырды. Сынак китепчесин тапшыруу үчүн Тарых жана социалдык укуктук билим берүү институтунун 3-курсунун студенти. Кыргыз мамлекеттик университетинин бириккен кесиптик бирлик комитетинин төрагасы Назар Доктурбек окуудагы мыкты жетишкендиктери жана коомдук иштерди уюштуруудагы активдүүлүгү үчүн студенттерге Кыргыз мамлекеттик университетинин бириккен кесиптик бирлик комитетинин ыраазычылык катын жана акчалай сыйлыктарды тапшырды. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгына жана Кыргыз мамлекеттик университетинин 80 жылдыгына арналган иш-чаралар өткөрүлүүдө. Кыргызстандын калыптанышына жана билим берүү тармагына зор салым кошкон чыгаан инсандар, илимпоздор, искусство ишмерлери жана коомдук активисттер менен жолугушуулар өтүүдө. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин медиа борбору тарабынан даярдалган негизги жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.